22 bölüm. Жошия 8 жашында такка отуруп, Иерусалимде 31 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Жедида, ал Бацекаттык Адаянын кызы эле. Ал теңирге жаккан иштерди кылып, атасы дөөттүн бардык жолу менен жүрүп, оңго да солго да бурулган жок. Жошия падышанын падышачылыгынын 18 жылында падыша Мешуламдын уулу Ацалиянын уулу катчы Шапанды теңир үйүнө жиберип, мындай деп айттырды: Башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкияга бар. Ал элдин теңир үйүнө алып келген, босогодо турган күзөтчүлөр жыйнаган күмүштөрүн эсептесин. Аны теңир үйүндө иш алып барууга дайындалгандардын колуна берсин. Ал эми алар аны теңир үйүнүн бузулган жерлерин оңдоп жаткан жыгач усталарга, таш сомдоочуларга, таш тизүүчүлөргө таратып беришсин жана үйдү оңдоо үчүн сатылып алынуучу жыгачтарга, жылмаланган таштарга жумшашсын. Алардын колуна берилген күмүштөрдүн эсебин талап кылбагыла, себеби алар чынчылдык менен таратышат. Башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкия катчы Шапанга мындай деди: Мен теңир үйүнөн мыйзам китебин таап алдым. Хилкия китепти Шапанга сунду. Ал аны окуду. Катчы Шапан падышага келип мындай деди: Теңир үйүндөгү күмүштөрдү сенин кулдарың алып, теңир үйүндө иш алып барууга дайындалгандардын колуна өткөрүп беришти. Катчы Шапан падышага дагы мындай деп билдирди: Ыйык кызмат кылуучу Хилкия мага китеп берди. Шапан аны падышанын алдында окуп берди. Падыша мыйзам китебиндеги сөздөрдү укканда өз кийимин айрып жиберди. Анан падыша ыйык кызмат кылуучу Хилкияга, Шапандын уулу Акикамга, Михей уулу Акбарга, катчы Шапанга, падыша кызматчысы Асаяга мындай деп буйруду: Баргыла, мен жөнүндө, эл жөнүндө жана бүткүл жүйүт жөнүндө бул табылган китепте эмне жазылгандыгын теңирден сурагыла. Аткарышыбыз үчүн жазылган бул китептеги сөздөрдү ата бабаларыбыз укпай коюшкандыктан теңир бизге катуу каарданып жатат. Ошондо ыйык кызмат кылуучу Хилкия, Акикам, Акбар, Шапан жана Асая, кийим кайтаруучу Хархас уулу, Тикпа уулу Шалумдун аялы пайгамбар Хулдага барып аны менен сүйлөшүштү. Ал аял Иерусалимдин 2 бөлүгүндө жашачу. Аял аларга мындай деди: Жүйүт падышасы окуган китептеги сөздөр боюнча Исраилдин Кудай теңири мындай дейт: Силерди мага жиберген кишиге айткыла. Теңир мындай дейт: Мен ошол жерге жана анын тургундарына мүшкүл түшүрөм. Алар мени таштап башка кудайларга жыпар жыттуу зат түтөтүп, жасап алган кудайлары менен мени каарданышкандыгы үчүн мен ошол жерге каарымды төгөм. Каарым кайтпайт. Силерди теңирдин эркин сураганы жиберген Жүйүт падышасына айткыла. Сен уккан сөздөр боюнча Исраилдин Кудай теңири мындай дейт: Мен ошол жердин кыйраарын, ошол жердин тургундарынын кырыларын айтканымды уккандан кийин жүрөгүң жумшаргандыгы үчүн, теңир алдыңда моюн сунганың үчүн, кийимиңди айрып менин алдымда ыйлаганың үчүн мен да сени уктум дейт теңир. Ошон үчүн мен сени ата бабаларыңа кошом. Сен көрүңө тынч коюласың. Мен бул жерге түшүрө турган мүшкүлдү көрбөйсүң. Падышага ушундай жооп алып келишти. 4 бөлүм. Анын бейпил жайына кирүү жөнүндөгү убада күчүндө турганда, арабыздан эч ким кечигип калбаш үчүн сак бололу. Аларга жарыяланган сыяктуу эле жакшы кабар бизге да жарыяланды. Ишеним менен кабыл алышпагандыктан аларга өздөрү уккан сөз пайда алып келген жок. Ал эми биз ишенгендер бейпил жайга киребиз. Анткени Кудай мындай деген: Каарданып турганымда мындай деп ант бердим: Алар эч качан менин бейпил жайыма киришпейт. Өзүнүн иштери дүйнө жаратылып бүткөн кезде эле аягына чыккан болсо да ал ушинтип айткан. Ыйык жазууда 7-күн жөнүндө мындай деп айтылган: Өзүнүн бардык иштерин бүтүрүп 7-күнү эс алды. Ошондой эле алар менин бейпил жайыма киришпейт деп да айтылган. Ошентип кээ бирөөлөрдүн бейпил жайга кирери шексиз. Ал эми мурун уккандар өздөрүнүн тил албастыгынан улам киришкен жок. Ушунча көп убакыт өткөндөн кийин жогоруда айтылгандай дөөт аркылуу бүгүн анын үнүн укканыңарда жүрөгүңөрдү катуулантпагыла деп айтуу менен дагы бир күндү бүгүндү белгиледи. Эгерде Нундун уулу Жашия аларды бейпил жайга киргизген болсо, анда Кудай ошондон кийин башка бир күн жөнүндө сөз кылбас эле. Демек, Кудайдын эли үчүн ишемби күн али алдыда. Кудай өз иштерин бүтүргөндөн кийин эс алгандай эле, анын бейпил жайына кирген адам да өз иштерин бүтүргөндөн кийин эс алат. Ошондуктан ошол бейпил жайга кирүүгө аракеттенели. Эч ким аларга окшоп тил албастык кылып жыгылбасын. Себеби Кудайдын сөзү тирүү жана таасирдүү, кош миздүү ар кандай кылычтан курч, ал жандан рухту ажыратып, муунга чейин, сөөктүн чучугуна чейин жетет, жүрөктөгү ойлорду, ниетти соттойт. Андан жашыруун эч бир жан жок. Анын көз алдында баары ачык айкын, анын алдында жооп беребиз.
Асмандан да жогору көтөрүлүп кеткен улуу башкы ыйык кызмат кылуучубуз Кудай уулу Ыйса бар болгондуктан ачык тааныган ишенимибизди бекем туталы. Ал биздин алсыздыгыбызга боору оорубаган башкы ыйык кызмат кылуучу эмес. Ал биз сыяктуу баардык жагынан сыналган, бирок күнөө кылган эмес. Биздин ушундай башкы ыйык кызмат кылуучубуз бар. Ошол себептен жардам керек болгон убакта анын мээримин көрүп, андан ырайым табыш үчүн ырайым тактысына кайраттуулук менен жакындайлы. Жоэл 1-бөлүм. Петуэл уулу Жоэлге болгон Теңирдин сөзү. Карыялар, муну уккула. Бул жердин баардык тургундары кулак салгыла. Силердин тушуңарда же ата бабаңардын тушунда ушундай болду беле? Муну балдарыңарга айткыла. Ал эми балдарыңар өз балдарына айтышсын. Алардын балдары болсо кийинки муунга айтышсын. Кыркаяктан калганды чегиртке жеди. Чегирткеден калганды курт жеди. Ал эми курттан калганды коңуз жеди. Ойгонгула, ичкиштер, ыйлагыла. Шарап ичкендердин баары жүзүм ширесин жоктоп, боздоп ыйлагыла. Анткени ал силердин оозуңардан тартылып алынды. Анткени менин жериме күчтүү, сан жеткис бир эл келди. Анын тиштери арстандын тиштериндей, азуулары ургаачы арстандыкындай. Ал менин жүзүм сабагымды кыйратты. Менин анжыр дарагымды сындырды. Аны жылаңаштап, сыйрып, ыргытып жиберди. Ошондо анын бутактары агарып калды. Жаш кезинде тийген күйөөсүн жоктогон жаш аялдай зумбал жамыны ыйла. Теңир үйүнө алып келинүүчү нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктар токтоду. Ыйык кызмат кылуучулар, Теңирдин кызматчылары ыйлап жатышат. Талаа ээн калып, жер кайгырып жатат. Анткени дан жок болду. Жүзүм сабагы куурады, зайтун дарагы соолуду. Дыйкандар, уяттан бетиңер кызарсын. Жүзүмчүлөр ыйлагыла, буудай менен арпаны жоктоп ыйлагыла. Анткени талаадагы түшүм жок болду. Жүзүм сабагы куурады, анжыр дарагы соолуду. Анар, курма жана алма бактары, талаадагы бүт дарактар куурап калды. Ошондуктан адам баласынан кубаныч жоголду. Ыйык кызмат кылуучулар, белиңерди курчагыла, ыйлагыла. Курмандык чалынуучу жайдын кызматчылары боздоп ыйлагыла. Менин Кудайымдын кызматчылары келгиле, зумбал кийип, түн өткөргүлө. Анткени силердин Кудайыңардын үйүнө алып келинүүчү нан курмандыктары менен куюлуучу курмандыктар токтоду. Орозо белгилегиле, жыйын жарыялагыла. Бул өлкөнүн карыяларын, баардык тургундарын Кудай Теңириңердин үйүнө чакыргыла. Теңирге жалынгыла. О, эмне деген күн, анткени Теңирдин күнү жакын, ал кудуреттүүдөн кыйратуучу катары келет. Тамак биздин көз алдыбызда тартылып алынып жаткан жокпу? Шаттык менен кубаныч биздин Кудайдын үйүнөн тартылып алынып жаткан жокпу? Уруктар топурактын катмарында чирип калды, дан сактагычтар бош калды, кампалар талкаланды. Анткени эгин болбой калды. Мал кандай онтоп жатат, өгүздөр тентип жүрүшөт, анткени аларга жайыт жок, койлор да жапа чегип жатышат. Теңир, сага жалынам, анткени талаадагы оттуу жайыттарды от жалмап салды. Талаадагы дарактардын баардыгын жалын куйкалап кетти. Атыгүл талаадагы жаныбарлар да сени чакырып жатышат, анткени агын суулар соолуду, талаадагы жайыттарды от жалмап салды. 139 забур. Забур ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. О Теңир, мени каардуу адамдардан куткар. Мени кысымга алгандардан сакта. Алар жүрөгүндө жамандык ойлоп, күн сайын согушка даяр. Тилдерин жылаандай соймоңдотушат. Тилдеринен уу тамат. О Теңир, мени абийирсиздин колунан сакта. Мени куугунтуктаган адамдардан сакта. Алар менин бутумду олку-солку кылганы жатышат. Текеберлер мага жашыруун тузак тартып сыйыртмак салышты. Жолума тор жайышты, капкан коюшту. Мен Теңирге мындай дедим: сен менин Кудайымсың, менин жалынган үнүмдү ук, Теңирим. Теңир, Теңир, менин куткарылуумдун күчү сенде. Согушта сен башымды калкаладың. Теңир, ыймансызды максатына жеткирбе. Анын жаман ойлорунун ийгиликке жетишине жол бербе. Болбосо алар текеберденип кетишет. Мени курчагандардын баштарын өз ооздорунун жамандыгы басып калсын. Аларга күйүп жаткан от жаасын. Алар чокко ыргытылсын, турбас болуп туңгуйукка ыргытылсын. Тилизар адам жер үстүндө чыңдалбайт, кысым кылгандын кыянаттыгы өзүн өлүмгө тартып кетет. Теңир эзилгендерди акыйкат сотторун, алсыздарга адилеттик кыларын билем. Ошондуктан адил адамдар сенин ысымыңды даңташат. Күнөөсүз таза адамдар сенин алдыңда жашашат.
140 забур. О Теңир, сага кайрылам, мага тез кел. Сага жалынганымда менин сыйынуума кулак сал. Сенин алдыңа менин сыйынуум фимиямдай болуп, сунган колдорум кечки курмандыктай болуп барсын. О Теңирим, менин оозума сакчы кой, оозумдун каалгасын сакта. Менин жүрөгүмдүн жалган сөздөргө бурулуп кетүүсүнө жол бербе. Мыйзамсыз иш кылган адамдар менен бирге күнөө иштерди кылуума жол бербе. Алар сүйгөн тамактарды жебейин. Мени адил адам жазаласын. Бул ырайым менин бетимди ачсын. Бул менин башыма зыянын тийгизбеген эң жакшы зайтун майы. Менин жалынган сыйынууларым тигилердин кыянаттыгына каршы. Алардын башчылары аскаларга чачырап кетип, менин сөздөрүмдүн баяоо экенин угуп жатышат. Бизди топуракты майдылагансып майдылап жатышат. Сөөктөрүбүз өлгөндөр жаткан жайдын оозунда чачылып жатат. Бирок менин көздөрүм сенде, Теңирим. Теңирим, сага таянам, мени өлүмгө дуушар кыла көрбө. Мени мыйзамсыздардын тузагынан, жайган торлорунан сакта. Ыймансыздар өз торлоруна өздөрү чалынсын, ал эми мен чалынбай өтүп кетем.